Бишкекте аялдамада бир киши телефондо маектешип жатып заара кылып салды. Уятсыз жарандын 1 жылга чейин эркинден ажыратылышы күтүлүүдө. Социалдык тармактардагы видеодо бир киши коомдук транспорттун аялдамасында телефон аркылуу сүйлөшүп туруп, ошол эле мезгилде заарада кылып жатты. Элдер эмне болуп баратат? Чакалайдын чак түшүндө аялдамада туруп алып заарасын ушатып атат деп жазат чыгарылыштын автору. Ал ортодо Бишкек Ички иштер министрлиги Вести Чекит-Кежи сайтына укук коргоо органдарынын кызматкерлери ал кишинин өздүгүн аныктоо иштерин жүргүзүп жатышкандыктарын билдиришти. Өздүгүн аныктаган соң эреже бузуулар тууралуу кодекстин алкагында ал кишини жазалашат. Майда бейбаштык менен жазаланат деп билдиришти мекемеден. Белгилей кетели, эреже бузуулар кодексинин 119-беренеге ылайык майда бейбаштык ал кишинин коомдук тартипти атайлап одоно түрдө бузгандыгы үчүн же өзүн алып жүрүү боюнча жалпыга кабыл алынган эреженин бузгандыгы үчүн жазаланышы керек. Ал эми бул деген мүлктү талкалоого же зыян келтирүү жана зордук кылып коркутууга барабар. Бул беренеге ылайык салынчу айыппул 3000 сомду түзөт же 1 жылга чейин эркинден ажыратылат. Булак чындык Чекит-Кежи. Байке, уялбайсың кичине. Эмне кылып атканың? Интернеттен көрөсүң да. Далбай.